Саламатсыңарбы балдар? Баардыгыңарга ачык маанай, ачык көңүл каалаймын. Бүгүн бизге мекен таануу сабагы. Мекен таануу сабагыбыздын темасы скелет жана булчуңдар. Келгиле балдар, бүгүнкү сабакка максат коюп алалы. Сабактын максаты: биринчи, скелет жана булчуңдар тууралуу маалымат аласыңар. Алардын аткарган кызматы жөнүндө түшүнөсүңөр. Экинчи, булчуңдар канткенде күчтүү болоорун жана аларды кандайча машыктыруу керек экендигин билесиңер. Өзүңөрдүн келбетиңерди туура сактоого үйрөнөсүңөр. Үчүнчү, эмгекти сүйүүгө, спорт менен машыгып, ден соолугуңарга кам көрүүгө тарбияланасыңар. Дененин формасын скелет кармап турат. Скелет сөөктөрдөн куралат. Чоң адамдын денесинде болжол менен 200-ге чейин сөөк болот экен. Скелетте баш сөөк, төс сөөктөргө кошулган кыраркалар жана бут менен кол сөөктөрү бар. Скелет дененин формасын гана кармап турбастан, адамдын кыймылдашына жардам берет. Ошондой эле ички органдарды сырткы жаракаттардан сактайт. Баш сөөк мээни коргойт. Анын сөөктөрү кыйла бекем, кабыргалар көкүрөк клеткасын түзүшөт, ал жүрөктү жана өпкөнү жаап турат. Сөөктөр булчуңдарды кыймылга келтирет. Алар ичке булалардан турат. Булчуңдардын учтары тарамыштар аркылуу сөөктөргө бекийт. Колдун булчуңдары жыйрылганда тарамыш тартылып, кол өйдө көтөрүлөт. Булчуңдар скелетти жаап турат жана денеге белгилүү форма берет. Булчуңдар күчтүү болуш үчүн аларды дайыма иштетүү керек. Эгерде булчуңду иштөөгө мажбурлабасак, алар көпшөк болуп, алсыз болуп калышат. Спорт көнүгүүлөрү булчуңдардын машыгуусу менен бүткүл организмдин саламаттыгына жардам берет. Күч эмгеги дагы булчуңдарды эң жакшы бекемдейт. Кана балдар, азыр спорт оюндары жөнүндө кичине мен силерге ыр окуп берейинчи. Топ оюндары жөнүндө. Топту кара тоголок, түрүн ойнойт оюндун. Ыргып турат жеп-жеңил, кыймылында колумдун. Кызык оюн баскетбол, топтун көркүн коштогон. Ойнойт балдар талыкпай, мына бизге окшогон. Топ оюну толтура, футбол жана качма топ. Кезек келсе турбайбыз, ойноп жыргап кайгы жок дейт балдар. Мына силер дагы спорт менен дайыма машыгып турсаңар, өзүңөрдүн ден соолугуңарга пайда алып келет экен балдар. Балдар, адамдын келбети анын кыймылына көз каранды болот экен. Эгерде келбетибиз туура, жакшынакай болуш үчүн дайыма биз өзүбүздүн денебизди туура кармай билүүнү унутпашыбыз керек. Эгерде балдар силер бүкүрөйүп бассаңар же партага бүкүрөйүп өбөктөп отурсаңар, ал акырындап омуртканын ийрейишине алып келет экен дагы силердин келбетиңерди бузат экен. Анан ал ден соолук үчүн дагы зыяндуу болуп эсептелинет экен. Туура келбетти кармоо үчүн ар кандай кыймылдарды жасап, өзүбүздү туура алып жүрүшүбүз керек экен балдар. Келбет бала кезден эле калыптанат. Туура эмес келбетти бала кезде оңоюраак болот. Анткени сөөктөр али ийилчээк келет, бирок көп эмгекти талап этет.
Ал жеңил болбойт. Натыйжасында омуртка оорубай, түп-түз болуп, мүчө сындуу көрүнөт экен балдар. Балдар, биз бүгүнкү сабактан эмне жөнүндө түшүнүк алдык балдар? Адамдын келбети, скелети тууралуу, адамдагы скелеттеги сөөктөр тууралуу маалымат алдык балдар. Кантип өзүбүздү келбетибизди туура, жакшынакай кылып, келбеттүү алып жүрө турган эрежелерди дагы үйрөнүп алдык. Аларды кайра бир сере карап көрөлүчү балдар. Столго туура отурушубуз керек экен. Башты алдыга бир аз ийип, далыны түз кармап басышыбыз керек экен. Колду столго эркин коюп, ага таянбай отуруш керек экен. Басканда бүкүрөйбөй, далыны түз кармагыла. Эгерде оор жүк көтөрүп бараткан болсок, аны эки колго теңдеп бөлүштүрүп көтөрүшүбүз керек экен. Уктаганда тегиз, өтө жумшак эмес керебетке жатышыбыз керек экен. Бул дагы биздин келбетибиздин туура калыптанышына алып келет экен. Өзүңөрдүн булчуңдарыңарды дайыма машыктырып, спорт оюндары менен машыгышыбыз керек экен. Эмгек дагы кылышыбыз керек экен. Балдар, бүгүнкү биздин мекен таануу сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма үчүн мындай тапшырманы алгыла. Байыркы Грецияда ден соолукта болгуң келсе чурка, сулуу болгуң келсе чурка, акылдуу болгуң келсе чурка деп айтышчу экен. Бул сүйлөмдү силер кандай түшүнөсүңөр? Кана ой жүгүртүп көргүлө дагы балдар, ойлоруңарды жазгыла.